Адамдардын башына ушундай бир заман келет. Алардын арасында өз динин сабырдуулук менен кармап турган киши кудум чокту чеңгелдеп кармап турган сыяктуу болот деген. Ар бир вакытта, ар бир заманда имандуу адамдарга же болбосо исламга дайыма душманчылык кылып кол салып келишкен. Карасак, ким экенин билбеген адамдар бар. Өз мусулманбы, мусулман эмеспи? Мусулманчылык жөнүндө негизичи мысын билбей туруп эле өзүнчө чоң бир шариаттарды айтып, же болбосо илгери мындай болгон эмес, тигиндей болгон эмес деп анан акырында ачыктан ачык өзүлөрүнүн душманчылыгын билип, ата-бабабыздан мындай болгон эмес дегенге өтүшкөндөр бар. Ошол эле мезгилде бир тараптуу өзүнүн напсиси каалаган нерсеге ээрчип, же болбосо бизде мындай момундай жоолук болгон эмес, мындай сакал койгон эмес, мындай намаз окуган эмес, мындай мечит көп болгон эмес дешип, эмнекен айтып аткан аябай көп. Кээ бирлер ачыктан ачык баягыл коомдук жайларда жоолук салып жүргөн, коомдук жайларда сакалчан жүргөндөргө асылып, ошолордон бери ушундай бир катуу кыйкырып аркасынан ар нерсени сүйлөгөндөр көбөйт. Мына ошолорду карасак, мисалы алса, сабырдуулук менен макул, муну менен айтышканда эмне бул түшүнбөйт экен деп кетип бараткандарды, кетип аркасынан өтүп барса, мына деп ошого асылып алып аркасынан жанакындай ифтира деп коет, мындай жалгандан бир нерсе айтып, мына булар жабынып алды, мына булар кара чүмкөнүп алды деп, субханалла, жүргөндөр көп турабы? Ошол сабырдуулук менен кетип бараткан адамды мындай дагы да болсо мындай бир нерсе сүйлөтүп жатат. Ой эже, коюңуз, мындай деген туура эмес десе, эмнекен мына буларды жоолук салынып, сакал коюп, адеби жок, акмакчылык кылып атышат дешип, кайра баягыл эмнекен асылып аткан кишини карабайт дагы, кой эми деп өзүнүн оюн айтып койсо, эмне кылып атат экен? Мына жоолук имандуубуз деп коет деп кайра бир нерсени сүйлөп атат. Байкадыңызбы ушуну? Акмакчылык ушунча деңгээлге жетип кетти. Адамдар субханалла өзү, мисалы ана ошол эле эртеңки күндөчү мисалы калса, эгер өлө турган болсо, нике кыя турган болсо, үйлөнө турган болсо, молдо издеп никени өзү чуркайт. Өлө турган болсо, дагы деле молдо издейт, жаназа окуш керек болот. Анан кийин устукан тарта келгенде эле кыргыз болуп калат дагы эле, анан кийин биягына келгенде эле эмне болуп калат? Бул нерсе ачык болот. Демек, биз эмнени карашыбыз керек? Тугандар, биз акмактарга теңелбейбиз. Биз сабырдуу болобуз. Кайсыл убакыт болбосун, билесиңерби, Алланын дини, Алланын өкүмү дайым өйдө болот. Ошол себепти көп адамдар болсо, жанагындай кээ бир мындай динди жакшы чала түшүнгөн адамдар болсо, мындай диндеги эле жүргөн, чала түшүнгөн адамдар болсо, көпчүлүк ушинтип аткандай, бул деле туура эмес окшойт деп кайра кайтып кеткендер андан көп болот, байкадыңыздарбы? Демек, эмнеге пайгамбар бекер айткан эмес? Өзүнүн динин сабырдуулук менен кармаган деген айтып аткан. Өзүнүн динин сабырдуулук менен кармоо деген сөз Алла Тааланын буйруктарына, анын сүннөтүнө, пайгамбардын сүннөтүнө бекем бол деген сөз. Алла Таала Куранда бизге сабырдуу болууга, кичипейил болууга, мээримдүү болууга үйрөтөт. Ошондой эле мен бүгүн бир эмени окуп туруп айтамыз, бул негизи усулда бар. Ким дейт Алланын китебине амал кылгысы келсе, Алланын китеби Куран менен жашайм дегендер, бул пайгамбардын сүннөтү менен алектенсин дейт. Пайгамбардын сүннөтү бул толук Куран болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз болсо, мына кара. Пайгамбардын өзгөчөлүгү ушундай да, бизге үлгү да алчы. Бир пайгамбарыбыз ушундай көчөдө мындай өтөт экен. Дайыма бир көчө менен Каабаны көздөй басчу экен да. Анан бир адам, бир мындай жанагындай бир аял дейт, бир кемпир деп айтышат. Бая үстүнө, үйүнүн үстүнө чыга калып, пайгамбар үстүнө дайыма жугунду жанагындай өзүнөн калган нерсени төкчү экен. Дайыма адат экен да. Анан пайгамбар ошол көчөдө өтөт экен дайыма. Баягы күтүп отурат экен, шашып, деп кемпирдин шашканын билесиңер да. Ошончолук деңгээлде пайгамбардын ошондо караңыз канчалык деңгээлде. Анан үстүнө төгөт. Бир күнү баягы кемпир жок калыптыр. Төккөнү жок. Пайгамбар өтүп барып, анан артка кайрылып келип, эме тыкылдатса эч ачпайт. Эшиктен кирсе, бир кемпир төшөгүдө жаткан эмиш. Анан баягы кемпир мындай дейт, эмне өч алганы келдиңби деген экен. Жок апа дептир. Мен ушунчадан бери өтүп атам, күнүгө үстүмө төгөт элеңиз, бүгүн төкпөй калганда мен сарсана болуп кирдим деген туруп. Төкпөн сарсана болуп кирдим дептир пайгамбарыбыз.
Эми караңыз. Алымдар түшүндүрүп айтат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамга, ошол кемпирге атайын ошол кемпирди расчетточу экен, мисалы, тепкичтен кантип чыкканын карап, аны акырын басып берчү экен да. Пайгамбар мындай болуп койсо кемпирдин алы жок да, үстүнө төгүп салмак дейт да. Бирок пайгамбар ошо ылайыктап басып берчү экен да. Ошо үстүнө төккөнгө ылайыктап туруп берчү дейт да. Эми бул жердечи ойлошу мүмкүн да, бул кандай ушундай болмок беле деп. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жомарттыгы ушунча деңгээлде бир адам мындай ошону төгүп алып рахат алып чыккан кемпирчи. Кандай нерсе. Эми баягы кемпир ойлоду да, пайгамбар дагы өч алымдын рахатын көрөт депчи. Азыр пайгамбар жок, мен сизди төкпөй калсам келдим дегенде, баягы кемпир иман келтирип, сен чыныгы Кудайдын элчиси экенсиң деп иман келтирип, аны өлгөн экен. Bir adamdın, geverde musulmandın bizim sabırlılığımız, geverde bir neseye sabır kılıp oturan bolsak, bir adamdın hidayatka gelip kalışına varken, min degen adamdın hidayatka gelip kalışına sebep. Bilesizler, 60-ncı yıllar dediği bir cüzo boyunca katı bir çoğun bir serüven oynap olgan eken. Oşa mezgilde musulman, bir çoğun bir sportsmen, bir emeni, butunda emesi var, kişide travma alıp kalgan eken, bunu oşoga жеңилип berip koygan eken da. Ошол жеңилип бергенде мындай өзү эле жөн жыгылып берип койгон экен баа. Ошо капыр, ошол мусулман эмес болгон спортсмен иманын кабыл алып, андан кийин ошол күнү миңдеген баягы дин безерлер, баягы динден кайры диндер ислам динин кабыл алган экен. Бир адамдын бир адамга кылган жакшылык себебинен. Японияда бе? Мына. Карабайсыздар кандай деген нерсе. Кээ бир эле адамчы, бир адам миңдеген, миллиондогон адамдардын динге келишине себепкер болуп калат. Эмне үчүн десе, сабырдуулугу менен, жөнөкөйлүгү менен, мындай жашоодо бир мындай хаят адамдын жашоосу ушундай нерсе. Адамдар биз билбейбиз да. Кээ бирөө айтат, мен эч кимге керегим жок, мындай же болсо мен мындай бул дүйнөдө жөн эле жарап жүрөм, жөн эле жашап жүрөм дешет да. Жок. Ар бир адам бул дүйнөдө жашап жаралгандан кийинчи анын бир орду бар. Бирок көп убакытта алымдар айтат, ар бир адам жаралышы дейт да, бир адамдын хидаятка келишине себеп болсун жаратылган дейт. Бир адамдын иманга келиши үчүн, бир адамдын оңолушу үчүн жаралган бекенбиз. Ушундай. Мисалы, кээ бирлерин айтышы мүмкүн, кантип, кандай болсун? Жок, мында сен күйөөсүң да, эркексиң да. Демек сен аялыңдын бир хидаятка келишине себеп болдуң. Балдарыңдын хидаятка келишине себеп болдуң. Эркексиң да, туурабы? Кудай таала сени бекер жараптыр. Демек сен бир үй бүлөнү куткарыш үчүн жаратыпсың. Ушундай. Демек сабырдуу болушубуз керек. Азыркы жашоодо болуп аткан адамдардын, азыркы түшүнбөгөн адамдардын мындай запад деп айткым келбейт да. Болгон нерсеси өзүнүн напсисинин ичине берилип кеткен адамдардын напсисин кул кылып алып, өзүлөрүн ушундай бир эмеде алды эле болот, мисалы алсачы, алды эле жүрмөк, мисалы, жоолугу жок десе жүрсө болмок, ал суп-сулуу кадимгидей көрүп атасыңар, алды эле чачын жайып жүрсө болмок, бирок ал напсисин тыйып туруп, жоолугун ичине катып алды. Биз деле мисалы красавчик болмон, кырып алсаң, жапжаш көрүнүп калмаңды, туурабы? Апак болбойчу. Бирок субхан нафси да, нафси субхан ушундай напсини тепсеп туруп эмне болду? Коюп койду. Эми тиги болсо нафсини тепсе элбайт экен, болду ошол эле нерсе. Демек айырмасы бар экен. Эгерде бир мындайга динге асылып аткан адамды мынтип карап көрсөңөр, аны биринчи карап койгула мындай. Бирок караганда жөн эле аябагыла. Мындай жөн эле карабагыла, аны аяп карагыла. Ага мисалы айтышып турган болсо, билесиңерби? Мисалы биз итти күнүгө эле тийише берип турган болсоңчу кабанак болот. Точно. Ошондой эле субханалла, кээ бир адамдар, кээ мусулмандар кээ катуураак айтып койгон бир жолчу. Bir жол катуу айтып койгон болду. Өмүр бою ошонусун айтып берет. Эми бир жол жакшылык кылып кой, сабыр кылып. Машалла, ал өмүр бою уялып өтөт да. Ушундай. Аракет кылабызбы иншалла? Динибизге бекем болобуз. Кат бергенде жетишпей калдым. Бата берип коюш, балам үйлөнөм дейт. Москвадан чарбада дустарга кайтып коюш, дуа берип коюш. Амин. Саламат. Амин. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. Аллахым өзүнө ушу саламат динибиз, салиха, таква, Кудайдан корккон, кыргыз, машалла. Алладан ушундай бир бекем, каада салтты кармаган, ырым-жырда кармаган, жакшы бир салиха кызга үйлөнсүн. Эгер ошону тапкан болсо, Алла таала ошо кемчиликтер болсо, ошо кыздын келиндин Алла таала толугун оңдоп берсин. Анан жөн эле эмес иншалла, бат эле согончого канай турган келинден болсун иншалла. Алла таала береке берсин, алыста жакында жүрөткөн Кудай таалам жакшылыгын берип, ошо кайда жүрсө береке тапкан болсун. Субханак хамди ашлан тастахир.